Эпидемиологиялык опурталдуу абалга байланыштуу кинотеатрлар 17 марттан бери жабык турган. Бул тармактын убактылуу жабылышы 9 айдан бери миңдеген жарандарды үйдө ишсиз отурууга аргасыз кылды. Эми кинотеатр, фудкорт, интернет-клубтардын иштөөсүнө уруксат берилип, ишин баштады. В соответствии с постановлением правительства Кыргызской республики. Кыргыз республикасынын өкмөтүнүн өлкөдөгү бир катар объектилердин ишин жандандыруу токтомуна ылайык бүгүнтөн тарта кинотеатрлар, фудкорттордун иштөөсүнө уруксат берилди. Бул чечим ишкерлердин бир нече ирет кайрылуусун эске алуу менен кабыл алынды. Бирок бул тармактын иштөөсү көзөмөлдөнүп, рейдтик иш-чаралар жүргүзүлүп турат. Ишкерлер коюлган талаптарды так аткаруусу зарыл. Учурдагы абалды эске алуу менен уруксат берилген тармактар сөзсүз түрдө санитардык эрежелерди так сакташы зарыл. Бул үчүн атайын алгоритмде иштелип чыккан. Эң негизгиси социалдык аралык бет кап режими сакталып, имарат убагы менен дезинфекцияланып турушу шарт. Здесь прям полностью в алгоритме прописано. Бул алгоритмде толугу менен жазылган. Тагыраагы кандай санитардык нормаларды сактоо менен ачылып иштөө керектиги. Атап айтканда, кардарларды шахматтык түрдө отургузуу менен бет кап режими социалдык аралык сакталышы керек. Колду дезинфекциялап туруучу антисептиктер коюлуп, имараттын ичи тез-тезден желдетилип турушу шарт. Ошондой эле мэрияда өткөн жыйында Бишкектеги мектептерди 3-чейректен баштап ачуу маселеси каралып жатканы да айтылды. Продумывают, да, если вот дети до 14 лет. 14 жашка чейинки балдар арасында коронавирус оорусу азайып, бул боюнча статистика өзгөрсө мектептер 3-чейректен баштап кадимки тартипте иштей баштайт. Бул чечим республикалык штаб билим берүү министрлиги тарабынан каралып кабыл алынат. Ал эми жеке мектептерде 6-класска чейинки окуучулардын окуусуна уруксат берилген. Себеби ал жерде санитардык эрежелер сакталат жана шарт бар. Бирок өзүңүздөр билгендей, мамлекеттик мектептерде 3 окуучу бир партада отуруп билим алышат. Ошондуктан баардыгы эске алынып, иштелип чыгышы керек. Иштөөгө уруксат алуу менен 9 айдан бери иши жанданбай турган кинотеатрлардын кызматкерлери алгачкы кардарларын кабыл алууга даярдык көрө баштады. Антисептик, нымдалган клем, орундуктар шахмат түрүндө отурууга ылайыкталып, коюлган талаптарды аткаруу аракети күч. Залда бизде бир ай мурун вентиляция коюлган. Таза ар бир киносеанс бүткөн сайын вентиляция иштелип, таза аба бизде тазаланып турат абасы. 50% чейин биз теле көрүүчүлөрдү кабыл ала алабыз. Дистанциябыз 1,5 метр аралыкты сактоонун негизинде. Жумушчуларыбыз инструктаж өтүлүп, алар өз жумуштарын жакшы аткарууга даяр. Мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борборунун башкы дарыгеринин айтымында, учурда Кыргызстан боюнча коронавирустун 2-чи толкуну жүрүп жатат. Бирок миңдеген адамдар ишсиз отуруп, кайрылуулар көп болгондуктан мындай чечим кабыл алынды. Анткени менен жарандар өзүнүн да, өзгөнүн да ден соолугун тобокелге салбай, жөнөкөй бирок маанилүү санитардык ченемдерди сактоосу зарыл дейт дарыгерлер. Перизат Куттубекова, Бекжан Токтосунов, Ала ТО 24.